Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сандардын пайда болуу тарыхы. Сабактын максаты балдар, биринчи бул сандардын пайда болуу тарыхы жөнүндө кыскача маалымат аласыңар. Экинчи, мурда колдонулган сандардын түрлөрү жөнүндө үйрөнөсүңөр. Жана үчүнчү, сандык системаларды айырмалай билүүнү үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Биз мурдагы сабакта эргономика жана ресурсту үнөмдөө деген тема өткөнбүз. Ушул теманын ичинен 3 суроого жооп бергенге аракет кылалы. Эми эргономика жана анын максаты. Эргономика деген эмне эле балдар? Эстедикпи? Эргономика деген бул адамдын организмине эң аз нагрузка менен, жүктөм менен же болбосо натыйжалуу жана коопсуз ишти камсыз кылуу үчүн адамдын аны курчап турган буюмдар менен өз ара аракеттенишин окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелинет. Эргономиканын максаты бул биринчиден бул эмне? Иштин натыйжалуулугун арттыруу. Сапатын жана натыйжалуулугун жана сапатын арттыруу. Экинчиден бул адамдын ден соолугун коргоо. Үчүнчүдөн болсо бул ошол эргономиканын негизинде адамдын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү. Экинчи, компьютердик ресурсту кантип үнөмдөө керек? Компьютердик ресурсту үнөмдөө үчүн бул уктоо режимин колдонуу менен компьютердик электр ресурсун үнөмдөө мүмкүн. Эгерде бул автоматтык түрдө настройкалап койсок, анда бул автоматтык түрдө өз уктоо режимине кандайдыр бир убакытта компьютер активдүү болбогон учурда, иштебеген учуруңарда ал автоматтык түрдө уктоо режимине түшүп, ресурсту үнөмдөөгө өбөлгө түзөт. Үчүнчү, бул смартфондун электр ресурсун кандай ыкмалар менен үнөмдөй алабыз? Демек, смартфондун дагы электр ресурсун ар түрдүү ыкмалар менен үнөмдөө мүмкүн. Биринчиден бул ошол экрандын жарыктануусун азайтуу менен, экинчиден керексиз функцияларды, зарыл болбогон функцияларды өчүрүү менен, бул мисалы GPS болушу мүмкүн, Wi-Fi болушу мүмкүн, мобильный данный интернетке улануучу функция болушу мүмкүн, ошолорду өчүрүп коюу менен. Жана көп энергияны талап кылган тиркемелерди, керексиз тиркемелерди өчүрүү менен бул смартфондун электр ресурсун үнөмдөй алат экенбиз. Эми балдар, өзүңөр дагы өтүлгөн темага көз жүгүртүп бир кайталагыла. Анда жаңы теманын планы, бүгүнкү сабактын демек планы: биринчи бул сандардын пайда болуу тарыхы, экинчи унардык система, үчүнчү египеттик система, төртүнчү алфавиттик система, бешинчи вавилондук система, алтынчы римдик система, жетинчи индиялык же араб эсептөө системасы, сегизинчи сабакта бышыктап жыйынтыктайбыз. Эми балдар, бул негизинен бул жерде берилген сандык системалар бул ар бир ошол доорго тиешелүү өзүнчө этаптуу десек да болот, ар бир этабы десек да болот. Эң байыркыдан баштап бүгүнкү келген этаптар десек да болот. Жана бүгүнкү сабакта колдонулган түйүндү түшүнүктөр. Анда балдар, демек биринчи бул сандардын пайда болуу тарыхы. Эми балдар, бул сандардын пайда болуу тарыхы өтө байыркы замандардан башталат. Илгери адамдар мисалы цифраны жана санаганды биле элек кездерде деле баары бир эсептөө үчүн өтө көп жагдайлар эмне болгон, пайда болгон. Турмушунда эсептөө керектиги келип чыккан. Албетте ал кезде адамдарга өтө чоң сандарды колдонуу муктаждыгы болгон эмес. Кичинекей сандарды колдонгон. Бирок эсептөөнү жүргүзүүгө эң жөнөкөй ыкманы жаратылыш өзү көрсөткөн. Эми адамдар мисалы үйүрдөгү малынын санын эсептөө үчүн колдорунун керек болгон учурда бутунун дагы эмне кылган экен? Манжаларын колдонушкан экен. Эгерде колундагы 10 манжа жана бутундагы 10 манжа, бул демек ондуктар менен эсептөөнүн эң сонун негизин эмне кылып берген? Түзүп берген. Эгерде өзүнүн манжалары жетишпесе, анда жанындагы таанышынын колундагы, бутундагы манжаларын эсепке колдонушкан экен. Бирок мунун баары ыңгайсыздыкты эмне кылган? Жараткан. Адамдар санай баштагандан тартып сандарды жаза башташкан. Адегенде буюмдардын санын барабар болгон белгилер, чекит, сызык же кесиктер менен эмне кылган?
белгилешкен. Демек 10 мал жандыгы болсо, демек 10 эмне кылган кесикти же болбосо сызыктар менен ушундай бир цифраларды, сандарды жаза башташкан экен. Мисалы малчы эртең менен үйүр малды жайлоого алып келгенде, аларды эмне кылат экен? Кичинекей таштар менен эсептейт экен. Канча таш болсо, демек ошончо мал. Кечинде болсо, кайра келгенде ошондой эле эсептейт экен. Канча таш болсо, ошончо мал. Биздин заманга чейин андай эсептөө куралдарынын ичинен бизде эмнелер калган? Таякчалар калган. Жаңы мектепке барган учурда биз таякчаларды колдонуп эсептөө жүргүзөбүз. Бул демек ошол замандардан калган эсептөө системасы экен. Түшүнүктүү болдубу? Эми балдар, экинчи план бул унардык система. Бул эң жөнөкөй, ошол эле учурда эң байыркы система болуп эсептелинет. Эгерде предметтердин санын ошондой эле сандагы кандайдыр бир белги менен белгилесек, анда сандарды жазуунун мындай системасын бирдик же болбосо унардык система деп атайбыз. Демек, унардык эсептөө системасы деген бул предметтердин санын белгилөө үчүн бир эле символ колдонулган эң жөнөкөй система. Демек, ошол предметтер канча болсо, ошонун бир эле символ ошонун канча экендигин чагылдырган бир эле символдордун көптүгү колдонулат экен мында. Мисалы 12 санынын унардык системасы жазылышы, мисалы 12 эмне алма же болбосо 12 топ. Бул бир унардык системанын мисалы болуп эсептелет. Бул системаны биз азыр деле мисалы колдонобуз. Эмне кылабыз? Мисалы туулган күн болгондо торттун үстүнө канча жашка чыксаңар, ошончо шам тизебиз. Мындан биз ошол шамдын санын санын санаганда биз ошол туулган күн ээсинин канча жашка чыкканын билсек болот. Аз сандагы предметтерди бирден эсептөө мисалы ыңгайлуу, бирок предметтердин саны канчалык көп болсо, таякчалар менен белгилеген сапчабыз да ошончолук узак болот. Демек, ошол предметтердин саны канчалык көп болсо, ошончолук татаалдыкты эмне кылат экен? Жаратат экен. Бул унардык эсептөө системасы боюнча болду. Түшүнүктүүбү балдар? Эми анда кийинки планга өтөлү. Египеттик система. Египеттик система биздин заманга чейин 3-миң жылдыкта байыркы египеттиктер сандарды жазуу үчүн иероглифтерди колдонгон. Эсептөө системасын ойлоп табышкан. Бул системада цифранын ордуна иероглифтер символдор колдонулган. Алар 1, 10, 100, миллионго чейин сандарды эмне кылышкан? Белгилешкен. Мисалы бул жерде бир таякча эмне, ар бир бирди өзүнчө таякча менен эмне болгон? Белгиленген. Ал эми бул 10 деген сандын белгилениши мындай бир иероглифке дал келет. Ал эми бул болсо, мисалы 10 миллионду эмне кылат экен? Египеттиктер күн кудайы Рага сыйынышкан, ошондуктан өздөрүнүн эң чоң санын Ра кудайынын символу менен сүрөттөшкөн. Бул эң чоң саны болуп белгиленет экен. Бул демек, бул египеттик система болуп эсептелет экен. Демек, египеттиктер эмне кылчу экен? Иероглифтик символдор менен сандарды дал келтирип, ошону сандарды белгилешкен экен. Андан кийин алфавиттик система. Байыркы замандарда сандар алфавиттин тамгалары менен белгиленген системалар кеңири колдонулган. Мындай системанын мисал катарында ионикалык деп аталган грек алфавиттик номерлөөсүн айтсак болот. Демек, бул сандын ордуна эмне кылат экен? Алфавиттерди колдонушкан экен. Байыркы Грецияда адамдар биз билген цифраларды колдонушпаганын элестетүү кыйын. Мисалы, булар бирдиктер экен. Демек, альфа, бета, гамма бул грек алфавиттерин биз математикада колдонуп келебиз азыр. Эми ошол демек ошол алфавиттерди эмне цифралар менен дал келтирип, цифранын ордуна пайдаланышкан экен. Байыркы Грецияда 1-ден 9га чейин сандардын грек алфавитинин 1-9 тамгасы менен белгилешкен экен. Демек, 1-9 тамгасын ушу цифралар менен цифраларга дал келтирип, ондуктарды болсо андан кийинки 9 тамга менен, ал эми жүздүктөрдү болсо акыркы 9 тамга менен белгилешкен. Цифраларды тамгалардан айырмалоо үчүн тамгалардын үстүнө кичинекей эмне кылган экен? Сызыкча койгон экен.
Бул жерде мисалы силерге 1ден 9га чейин, 10дон 80ге чейин жана 100дөн 800ге чейинки сандардын грек системасы, алфавиттик системасында бул белгилениши берилген таблицасы. Эми алфавиттик номерлөө системасын түштүк жана славян элдери да колдонушкан. Бирөөлөрү тамгалардын сандык маанилерин славян алфавитинин ырааттуулугу менен белгилесе, башкалары болсо цифраларды грек алфавитинде бар тамгалар менен белгилешкен. Мисалы, бул жерде 12 санын грек эсептөө системасына жазса, анда эмне болот экен? Бул белги мисалы канчаны берет? 10ду берет экен. Бул белги 2. Демек ошол 2 тамганын биргелешкендиги, демек 12ни түшүндүрөт экен, Эми иероглифтик жана алфавиттик эсептөө системасынын олуттуу бир кемчилиги бул эмне? Алар менен арифметикалык амалдарды аткаруу аябай татаал кыйынчылыкты жараткан. Кийинки план вавилондук система. Вавилондук системасында адамзат өнүгүп, чарбачылык чоңое берген, улам байыркы коомдун улам жыл өткөн сайын эмне болгон, адамдардын чарбачылыгы дагы чоңойгон. Анын артынан эмне, демек эсептөө жүргүзүү дагы эмне болгон, кыйындай баштаган. Чоң сандарды жазуу муктаждыгы жаралган, мисалы аябай чоң сандар жазуу. Анткени адам эсине анча көп маалыматты сактап тура албайт. Бир короодо канча мал, баш мал бар, мисалы камбада канча кап буудай бар, же болбосо канчасы себилди, канчасы жыйналып алынды. Ушуларды эсептөө үчүн эмне чоң сандарды жазуу керек болгон. Ар кандай чоңдуктарды цифра менен белгилөөдө сандардын жазылыш ордуларына көз карандылыгы бул байыркы эл шумерлерде пайда болгон. Бул таланттуу жана сырдуу эл биздин заманга чейин 3 миң жылдыкта бул Месопотамияда жашаган. Алардан болсо Месопотамиянын жаңы ээлери болгон вавилондуктарга жеткен жана тарыхка вавилондуктардын эсептөө системасы катары кирип калган экен. Бирок алар кимдер? Шумерлер тарабынан эмне болгон экен? Ойлонуп табылган эсептөө системасы экен. Эми вавилондук эсептөө системасында адамдар цифраларды 2 түрдүү белгилер менен жазышкан. Булар ондуктар, ал эми булар биртиктер. Ошолордун мисалы канча мындан 4 болсо, демек 40, мындан санап буга 1 деген кошуп жазуу. Бул демек вавилондук эсептөө системасы. Эми балдар карагыла, бул деле ушундай бир эсептөө системасында дагы арифметикалык эсептөөлөрдү жүргүзүү аябай татаал. Эми бул жерде кызыктуу ушул эсептөө системасы боюнча кызыктуу маалымат. Шумерлер 1000 жыл аралыгында байыркы жакынкы чыгыштын негизги жашаган жашоочулар катары эсептелген. Шумердик астрономия жана математика бардык жакынкы чыгыш аймагында эң так болуп саналган. Бул ошол жана вавилондук эсептөө системасын ойлоп табуучулар. Биз дагы деле жылды 4 мезгилге, 12 айга жана 12 зодиак белгисине бөлөбүз. Бурчтарды, мүнөттөрдү, секундтарды 60 ондуктай ченейбиз. Демек, ал эми мындай эсептөөлөрдү эң биринчи ошол кимдер жүргүзгөн экен? Шумерлер жүргүзгөн экен. Демек, биз жылды 4 мезгилге бөлөбүз, муну дагы биринчи шумерлер жүргүзө баштаган экен балдар. Түшүндүк, Эми кийинки тема, кийинки план Римдик система. Римдик система бизге тааныш эле болот, Биз тарыхыбызда колдонобуз, тарыхта негизинен римдик системалар көп колдонулат. Рим цифралары кийинчерээк эле пайда болгон. Римдик эсептөө системасы Европада кеңири тараган жана идеалдуу деп эсептелген. Ал анча чоң эмес сандар менен иштөөгө өтө ыңгайлуу болгон, бирок чоң сандар болгон учурда уже бул эсептөө системасы дагы татаалдыкты жараткан. Мисалы 3678 санын жазуу үчүн бул жерде көрүп турганыңардай бир топ эмне жазышыңар керек, символдорду жазышыңар талап кылынат. Эми ошого карабай Рим эсептөө системасы биздин күндө да кээ бир жерлерде колдонулуп келет, Анын негизги белгилери эмне? Бул бир манжа бирди түшүндүрөт, бул болсо бурч менен ачылган баш бармак жана алакан бул 5 санын түшүндүрөт. Ар бир өзүнчө символунун бир чечмелөөсү бар. Бул болсо эки алакан горизонталдуу күзгүлүү чагылууда эки алакан демек бул 10ду түшүндүрөт. Ал эми чоң сандарды белгилөөчү римдиктер латын сөздөрүнүн биринчи тамгаларын колдонушкан. Мисалы, бул демек латын тилинде 50 деген сөз мындай жазылат жана анын баш тамгасы эмне болгон экен? Колдонулган экен. Ал эми бул болсо 100 деген саны латын тилинде жазылышы жана анын баш тамгалары колдонулган экен. Бул биз Рим цифраларынын
кандай маани кайсы санды түшүндүрөөрүн биз билебиз, себеби биз таанышпыз булар менен. Ал эми могул жогорку чоң сандарын билбесек, анда бул c деген демек 100, d деген 1000ден жарымы демек ал 500, m деген бул m деген бул 1000ди түшүндүрөт. Түшүндүк, балдар, бул римдик эсептөө системасы болду. Эми римдик эсептөө системасына байланыштуу бул жерде кызыктуу. Мисалы, сандарды жазуу үчүн римдиктер кошууну эмес, кемитүүнү да колдонушкан. Эгерде кичине маанидеги белги чоң белгинин оң жагында турса, ал анда чоң белгинин маанисине эме болот, кошулат. Демек, чоң мааниден кийин турса, ал эми сол жагында турса, анда анын мааниси чоң белгинин маанисинен эме болот, кемитилет. Рим эсептөө системасында катары менен 3 бирдей цифраны жазганга болбойт. Көрдүңөр, кандай кызыктуу, 3 бирдей цифраны катары менен жазганга мүмкүн эмес. Цифралар маанисин азаюу иретинде жазылат. Римдик эсептөө системасында сандарды жазуунун жалпы эрежелери таблицада көрсөтүлгөн. Карагыла, мисалы 99, мисалы 99ду карайлы, болду балдар. 99ду караганда кантип жазылды? Бул белги канчаны? 10ду түшүндүрөт, c дегени канчаны түшүндүрөт? 100ду түшүндүрөт. Бул демек чоңдун сол жагында турат. Демек ал эмне болот? Кемитилет. c'ден 100дөн 10ду кемитебиз, канча болот? 90 болот, 90 болот. Эми карагыла, бул бирдик, бул 10дук. Эми 10дуктун эмнесинде турат? Солунда турат, бул да кемитилет. Мунун жыйынтыгы 99 деген жыйынтык деп чыгат. Түшүндүкпү, балдар? Рим эсептөө системасында бул кызыктуу маалыматтар бул жерде бизге эң пайдалуу болду деген үмүттөм. Карасаңар, бул жерде 3 бирдей цифраны катары менен эмне кылат? Жазганга болбойт дейт, мисалы. Мисалы карагыла, бул жерде силерге берилди 11. Демек, оң жагында турса кошулат, сол жагында турса кемитилет. Ал эми 12 саны цифрасында канча болуп жазылат? Бул 10дук, бирдиктен 2. Бул 10 дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул карасаңар, мисалы 40тын жазылышы бул x деген бул 10ду түшүндүрөт, l деген 50ді түшүндүрөт. Демек, бунун сол жагында турган үчүн 50дөн 10ду кемитип, анын жыйынтыгы 40 деген сан келип чыгат. Анда түшүнгөн болсок, эми римдик эсептөө системасын, анда индиялык же араб эсептөө системасын өтөбүз. Эми бул биздин түшүнгөн эсептөө системасына келебиз. Бизге көнүмүш болуп калган сандарды жазуу системасы бул 5-кылымда Индияда пайда болгон. Азыркы биздин жазган цифралар 5-кылымда Индияда эмне болгон экен? Пайда болгон экен. Эми сандарды жазуунун мындай системасын араб цифралары деп билебиз. Жана азыркы дейри активдүү колдонуп эмне кылабыз? Келебиз. Бул системада сандарды белгилөө үчүн 1ден 9га чейинки 9 символду эмне кылган? Колдонушкан. Ар бир цифра ошол символдогу бурчтун санына туура келет. Туура келгендей болуп жазылган. Мисалы, могул жерде канча эмне бар? Мисалы, канча бурчу болсо, ошончо цифраны түшүндүрөт. Демек, бул цифралардын келип чыгуу тарыхы ушундай экен, Демек, бир цифрасында бир бурчу бар. 9 цифрасында 9 бурчу бар. Ушундай негизде бул цифралар жазылат. Эми 0 ал кезде жок болчу, 5-кылымда жаңы пайда болгон учурларда ал кийин эле пайда болгон. Анын ордуна бош орундук калтырып коюшкан. Кийинчерээк ал 0 деген сан пайда болуп, аны кошкон. Азыркы жашообузда биз ондук сандарды кеңири колдонобуз. Мисалы, предметтерди саноодо, соода сатып кылганда жана башка жерлерде. Бирок ондук эсептөө системасынын тышкары дагы көп эсептөө системалары эмне кылат? Колдонулат. Биз бул эмне ондук эсептөө системасын колдонобуз, Ондук эсептөө системасы деген бул 10 цифра колдонулган эсептөө системасы. Бизде 10 цифра бар, 1ден 9га чейин жана 0 менен 10 цифрабыз бар. Ушул системада биздин күнүмдүк жашообуздагы саноолубуз, соода сатып кылганда бул ушул цифраны колдонобуз. Эми бул жерде ушул индиялык же болбосо араб эсептөө системаларын байланыштуу кызыктуу маалыматтар. Индиялык номерлөө системасында 9 сандык символ жана 0 колдонулган.
Кийин бул эсептөө системасын арабтар колдоно башташкан. 9-кылымда Мухаммед ал-Хорезми деген улуу математик индиялык номерлөө системасы жөнүндө колдонмо жазган. Ал колдонмо 12-кылымда Европага жеткен жана 13-кылымда италиялык математик Леонардо Пизанскийдин жолусу Фибоначчи арты менен кеңири тарап кеткен дүйнө жүзүнө. Башка элден келген эсептөө системасын европалыктар арабтардыкы деп аташкан. Ошол тарыхый туура эмес маалымат ушул кезге чейин эмне экен колдонуп келет. Биз араб системалары дейбиз, эсептөө системасы дейбиз. Бирок ал каякта пайда болгон экен? Индияда 5-кылымда пайда болгон экен. Балдар түшүнүктүү болдубу? Эми сабакты башкартабыз. Демек биз бизге чейинки азыркы жеткен эсептөө системасына чейин бир топ этаптардан өтүп, сандар анан бизге чейин эме болгон экен, толукталып, эсептөөгө арифметикалык амалдарды жүргүзүүгө ыңгайлуу бир эсептөө системасы эмне болгон экен, пайда болгон экен. Буга чейин биз демек эң алгачкы бул унардык, андан кийин вавилондук, египеттик, бул жерде баарын карап өттүк. Демек балдар түшүнүктүү болсо, анда тема тапшырма бул жерде силерге суроолор бар. Биринчи бул жерде кандай сан жазылганын аныктагыла. Бул кайсы эсептөө системасына кире? Египеттиги иероглифтер менен жазылган эсептөө системасына. Демек бул жерде канча сан жазылган, кандай сан жазылгандыгын аныктайсыңар. Экинчи, биздин азыркы жашообузда колдонулуп жаткан бааркы эсептөө системаларына мисал келтиргиле. Унардык, римдикке мисал келтиргиле. Үчүнчү, бул темада берилген эсептөө системаларынан тышкары силерде кандай системаларды билериңерди эстегиле. Кандай эсептөө системаларын уккансыңар жана. Төртүнчү, сүрөттө кайсы эсептөө системасы көрсөтүлгөн? Бул сүрөттө кайсы эсептөө системасы берилген? Бешинчи, өзүңөрдүн туулган датаңарды, күн, ай, жылды рим цифралары менен жазып көргүлө. Түшүндүк балдар? Анда түшүнгөн болсок, балдар кийинки сабакта жолугушканча.